Жалганды акыйкат кылып көрүп калган кезде ал жалган акыйкат болуп кетти деген сөз эмес. Жалган бир учурда алсырашы мүмкүн, бирок ал эч качан жоголуп кетпейт. Ал дагы тура турган учуру келет. Анын дагы кубаттуу боло турган мезгили келет. Анткени Алла Таала ошол учурда адамдарды эмне кылат? Ошол акыйкат менен сынайт, жалган менен сынайт. Сен ошол жакшы нерсе менен сынайт, жаман нерсе менен сынайт. Алла Таала кээде сени берип сынайт, кээде сени алып сынайт. Ошондой учурда эмне кыласың? Сен ошол фитнага караган кезде шарияттын призмасы менен карайсың да. Сен өзүңдүн көз карашың менен эмес. Эгерде сен өзүңдүн көз карашың менен карасаң, сен фитнанын баштапкы эле учурунда эле сен өзүңдү жоготосуң, сен таппай каласың. Караңгы түндө жол таппай калган сыяктуу адам акыйкатты да таппай калышы ыктымал. Ошон үчүн фитна маселеси бул абдан кооптуу, абдан маанилүү маселе. Анткени эч бир адам айта албайт менин башыма фитна түшпөйт деп. Ар бир адамдын башына Аллах Таала тагдыр кылган фитна бар. Эгерде сен дин менен жашайм десең, сенин башыңа келген сыноо көбүрөөк болот. Алла Таала динге канчалык кубаттуу карманам деп, динге канчалык деңгээлде жармашкан сайын, Алла Таала сени түртө тургандай бир себептерди жаратып, сенин ыйманыңды сынашы мүмкүн. Сен канчалык деңгээлде аракет кыласың, канчалык деңгээлде Аллах Тааланы көздөй калагыңды кагасың, канчалык деңгээлде Аллах Тааланы көздөй чуркайсың, Алла Таала сени мына ошол ар кандай сыноолордун негизинде өткөрөт. Эгерде сен ошол сыноолордон ийгиликтүү деңгээлде өтө турган болсоң, Алла Таала эмне кылат? Сенин даражаңды көтөрөт. Сенин күнөөлөрүңдү кечирет. Алла Таала сен күтпөгөндөй деңгээлдеги абалдарды түзүп коет. Ошон үчүн биз мындай абалдарга алдын ала даярдык көрүшүбүз керек. Эч бир адам, мисалы мен азыр бакубат жашап атам, менин кулагым тынч дегендей жашоо бул туура эмес. Ар бир адам өзүнүн ыйманын курчутуш керек. Ар бир адам өзүнүн ыйманына кам көрүш керек. Ар бир адам ошол фитналарда адамга азык боло тургандай деңгээлдеги илимди алыш керек, билимди алыш керек, каныгыш керек, ошол жүрөгүнө ошол нерсени сиңириш керек. Алла Таала башына сыноо салган кезде ошол сыноону эмне кылыш керек? Ыраазылык менен кабыл алганды үйрөнүш керек. Ошол нерсе тагдырда жазылгандыгын кабыл алганды үйрөнүш керек. Алла Таала ар бир адамдын башына сыноо салат, бирок заматта эле чоң сыноо салбайт, сыноо акырындык менен көтөрүлөт. Ал сенин ыйманыңдын деңгээлине, даражасына жараша болот. Канчалык деңгээлде сенин ыйманың жогорулаган сайын, канчалык деңгээлде сен динге терең кирген сайын, канчалык деңгээлде динди бекем карманган сайын, ошончолук деңгээлде сен күтпөгөн тараптан ар кандай сыноонун түрлөрү келиши ыктымал.